Готово? Раз, два, три, пошла! Барыбызга белгилүү болгондой эле кандагы биздин жашообуз эч кызыктуу эмес. Тобокелге салуу бул укмуштуудай нерселердин бири, ошондуктан мен таң калыштуу нерсеге макул болдум. Тобокелчиликке жакынмын жана узак бою кайсыл жерге барып нервтеримди кыжалат кылсам деп ойлонуп жатканмын. Жана дал ушундай жерди мен таптым. Эгерде сиз жаратылышты, саякатты жана адреналинди жактырсаңыз, анда fly jumping дал сизге арналган. Мындай секирүүлөрдү укмуштуудай кооз чуңкурчак капчыгайында ишке ашырса болот. Ксения, айтыңызчы, бул эмне деген экстремалдуу спорт? Rope jumping же болбосо азыркы учурда биз аны fly jumping деп айтабыз. Бул жардан, ар түрдүү курулуштардан, бийик жерлерден секирүү. И вообще с высоких объектов. Эмнеге парапланда учуу же болбосо парашюттан секирүү эмес, дал fly jumping? Анткени биздин негиздөөчүбүз жарга чыгуу спорту менен алектенчү. Секирүүлөр болсо ал үчүн жөн гана хобби болчу. Кийин ага башка элдер келип, секирүүнү каалап калышкан. Азыркы учурда 36 шаарда биздин объекттерибиз жайгашкан. Мындайча айтканда, Кыргызстанда гана эмес. В 6 городах, то есть это не только в Кыргызстане. А если я об скалу ударюсь головой? Это невозможно. Мына урматтуу достор, сиздер менен коштошууга убакыт келди. Эгерде мен кайра артка кайта албай калсам, бул ой Нурлан Бешибаевдики экендигин сиздер билишиңер керек. Жарда туруп секирейин деп жатканда, рухтун кайраттуулугу сени таштап коюшу мүмкүн. Сен анча деле бийик эмес экендигин түшүнүп жатасың. Бирок буттарың алдыга кадам кылуудан баш тартат. Дал ушул учурда өзүмдү колума алып, эгерде секирбесем эмнеге келдим? Артка жол жок деген ойлор менен секирүүгө шашылдым. Готово? Готово? Да. Раз, два, три, пошла! Назад, все рано. Не, вообще назад отходи. Я сам буду звать, когда надо прыгать. Укмуштуудай жаратылыштын кооздугу жана анын тереңдиги коркутуп жатканы кадимки эле нерсе. Бирок секирүүдөн кийинки эмоциялар бунун баарына татыйт. Достор, бул сезимдер жөн гана таң калыштуу. Жана дагы сиз секирүүдөн кийин өйдө көздөй чыгайын деп жатканда дал экстремалдарга дагы бир белек бар экен. Ошондуктан жөн отурбай, өзүңүз үчүн жаңы нерселерди ачууга умтулуңуздар. Жана бул экстрим менин оюмча сиздерге сөзсүз түрдө жагарына ишеничтемин. Мен дагы бир экстремал менен маектешким келип жатат. Нуркыз, сезимдериңиз менен бөлүшүп кетиңиз. Эң сонун мен дагы эң биринчиден секирдим десем болот. Эң эле биринчи секирдиңиз. Чындыгында мен чуркап секирбегениме өкүнүп жатамын. Мени балдар түртүп секирттирди. Өзүмө келгенде колума камераны алып өзүмдү тартайын десем, карасам колумдан камера чыгып кетиптир. Таза аба, бул эң сонун. Жана сиздер дагы келиңиздер. Анткени шаарда мындай нерселер жок. Думала, блин. Я получила взрыв эмоций. Советуйте! Мен абдан сонун эмоцияларды алдым, баарыңарга сунуштамакчымын. Дароо эле секиргенде мен корккон жокмун, бирок секирүүдөн кийин сени ары бери силкип баштаганда абдан коркунучтуу болду. Баарыбыздын билишибиз боюнча түшүбүздү уктап жатканда бир жерден кулап кеткен учурлар болот. Дал ушундай сезимдер менде жаралды. Эгерде сиздер мындай экстремалдуу аттракционго даяр болбосоңуз, жөн гана аны көрүүдөн баш тартпаңыз. Балким бир күнү сиздин көңүлүңүз эргип калып, акылсыздыкка секирип жетесиз. Капчыгайга секирүү абдан коркунучтуу болду, бирок мыкты деңгээлинде өттү. Урматтуу достор, бизге окшоп жашооңорду ачык түстөрдү боёгонду эч коркпоңуздар.